Assalamu alaikum. Arttagılarga görünüp atamby? Men ушундай бытыкый жигитмин. Бытыкый дегенге түшүнөсүздөр да. Мен өзүм Токтогулдук жигит болом. Токтогулдун толук деген айылынан болом. Токтогулда кичинекейди бытыкый деп коет. О талас жакка барсаң, эй корто дейт экен. Нарын жакка барсаң, эй кото дейт экен. Ош жакка барып калсаң эле, эй пакана деп калат. Чүйгө келсең маленький дейт. Зато үйгө барганда келинчегим сладкий дейт. 3 балам бар, алар сиздерге окшоп шаттырат, кол чаап. Рахмат. Мен өзү 12 бир туганмын. Мен 10-чусумун. Менден кийин да экөө бар, алар менден дагы бытыкый. Кыргыздар өзүбүз көп балалуу болгондо ушунчалык жакшы көрөбүз го, көп балалуу болгондо сүйөбүз. Мурда биздин ата-энелер 12 же 13 балалуу болгон сөзсүз түрдө. Азыр ашып кетсе 1 же 2 же 3 балалуу болот. Не десеңер условия жок дейт. Көрсө мурда ушунчалык условия көп болуптур. Мурда ак чөлмөк деген оюн бар эле, ойноп калдыңыздар барыңыздар. Ак чөлмөк деген оюн бар эле, атабыз үйдөн ак чөлмөктү алып чыгат эле дагы көчөдөгү балдардын баарын чогултуп, үйдөгү балдардын баарын алып чыгып туруп, ак чөлмөктү кырдан ары ыргытат эле, биз түн бир убакка чейин ак чөлмөк издеп ойноп жүрө берет элек. Вот это условия. Анан да бир жакшы условия бар эле, эрте менен эрте турат элек дагы жанагы чыгырыкты көчөнүн аркы башына түртүп, берки башына түртүп, жоолук таштамай ойноп, качмайто ойноп, ушинтип ойноп, чарчап келип кечинде тамак дагы жебей уктап калат элек, эч нерсени билбей. Вот это тоже условия. Азыр условия бар, үйгө кирип кеткен, а? Америкада американцтар өнүккөн мамлекетте күйөөсү менен аялы бири-бирин ушунчалык сүйөт экен Америкада. Күйөөсү аялын карап, I love you, I my god деп эркелетип отуруп, ашып кетсе 1 же 2 балалуу болот экен Америкада. Ал эми биздин орус туугандар деле баарыбыз жакшы элебиз го, деле күйөөсү аялын карап, я тебя люблю, ой мой солнце деп атып, ашып кетсе 1 же 2 балалуу болот, а? Ал эми биздин кыргыздар нары жат, бери жат, бутуңду тарт, околуң музда экен деп атып, жок эле дегендер 7 же 8 балалуу болот. Esingizге түшүп кетти окшойт да. Жеңелерим көп, Кудайга шүгүр. Жеңелеримди тамашалап калам. Бир күнү акемдин үйүнө бардым. Акемдин үйүнө барсам, акем үйүндө жок экен. Жеңем үйдө жалгыз отуруптур. Жеңем жанында сүйлөшүп отуруп калдым. Бир маалда акем жеңеме телефон чалып атпайбы? Аял заты да баягы жеңем. Мага көрүнөйүн дедиби, мактанайын дедиби? Жеңем телефонун кулагына кармап, "Да, дүйнөнүн эң сулуу айымы өзү катат" деди эле. Акем болсо, "Кечиресиз, адашып калыптым" деп телефонду өчүрүп койду. Бул жеңелердин окуялары кызык да. Бир күн акем айтат, "Талас жеңең сулуулук салонго оромдоп атат, тойго барат экен, бар алып келчи сулуулук салонго" деди. Макул болдум да жеңемди ээрчитип алып сулуулук салонго апардым. Аязатын баарыңыздар жакшы билесиздер, а? 2 сааттан кийин чыкты. Ушунчалык сулуу болуп калган экен, өзгөчө кирпиктери ушунчалык узун болуп калыптыр. Жеңеме суктанганыман көз кысты элем, жеңем дагы мага көз кысты эле, кирпиги түшүп казалуу. Бул жеңелердин окуясы. Бизде артисттерде дагы мындай окуялар көп болот да. Сиздерге кичине айтып берейин. Мына артисттерди баарыңыздар жакшы билесиздер. Бир жакта гастролдо алыс жакта жүрсөк, бирөө дос балдардын үйүнө, туугандардын үйүнө коноп болуп калсак, бизге сөз түрдө залга катарына мындай катар кылып комсомольский кылып төшөк салып берип коет. Биз катарыстан жатып алабыз артисттерчи. Өткөндө Ошто концерт коюп жүрөбүз, анан бир дос баланын үйүнө жатып калдык. Биринчи жана Каныбек деген жигит, андан кийин Ильястын жанагы Болсунбек Стакаев деген даңк кыйган бала, анын жанынан ак мага төшөк салып берип коюптур. Жашынакай эле сүйлөшүп жатканбыз. Бир маалда балдар болду, уктадык дедик. Эми уктап барасам, албарсты басты. Басты. Тум чыгып кеткен экенмин, көзүмдү ача калсам мен жатам, менин үстүмдө албарс жатат, анын үстүндө Боосун жатат. Боосун албарс өкөстөн басып калыптыр. Баягы албарсты мага жалдырайбы, Талас аке Боосун акени алып коңчу тум чыгып кеттим дейт. Эптеп баягы албарсты алдым, албарсты кетти, болду, албарсты баспайт бош керек. Эми бир нормальный уктайын деп жаткам, бир маалда килтеген Казакстан трактор от алып баштады. От алды кадимгидей эле. Биринчи тыр деди, анан кетти го чиркен тыр деген от алып. Же соляркасы түгөнүп калбайт, эмне деген трактор деп коем, карап турам, төртөм ойгонбо, же трактор өчүп калсаң болот, апа. Эмне болду? Не? Эчтеге? Эмнеге трактор? Эмнеге трактор? А мен трактор болсом, сен эмне болуп каласың? Эмне болуп калат экен?
Sen bilmeysin be. Memnun kalam. Sen janağı şaharda göçölördün boyunda gök çöptörдү çapkan jana kişineke türtüp algan traktör бар go. Жүргөн. Sen oşo olup kalasın. Neyle men jaşnaka elimden süleşiyorsa mağa gelip toskul olur otasın emin. Abi, memnuniyet yapta jönüne tursan meni otaldırıp otasın ana. Ne söz türdeli var çoğalaydan aytışım gerek mi? Çok aydım ne oldu hele? Monçon aytayım bazır ya. Ha, itti mi? Ee. mi cindan? İlik aytkan olur mu kula? Bulut sen mehmet aytalçı. Bulut. Niye? Çoğalayda yok öz konsert koyup жүрөбүз. Bu cin dolu mu? Uyat mı? Bratишka kolun çürüp sülaz bir ursam uçup ketmez ayt. Ya, men urbayın. Ee. Men ursam şu yerden ploşetke çözün bana hazır. Çoğalayda yok öz konsert koyup жүрөбүз. Kaçan? Koyup жүрөбүз кыскасы. Anam bir günü bozun aytıp kaldı. Talas жүрбөйсүң өкөз бар. Monçoға түшүп келели dedi. Men макул болдum. Анан bir жигиттен сурат, Monçоңор каякта десек bir тупик көчөнү көрсөттү. Monçо ошонун башында экен. Өкөз сүйлөшүп азып баратканбыз. Bir мал деле артыбыздан шыбырт деген үн чыкты. Карасам bir килтеген ит өкөздү кубалады. Мен баягы атка жеңил тайгачак алдыга уруп кетип атам. Артымды карасам бозун бышылдап тердеп келатат. Bışılda öyle gelet kanı. Бышылдап келет казым. Мындай карасам bir дуал турган экен. Дуалда кичинекей окошко туруп тур. Жүгүрүп келип тур. Окошкодо секирип өтүп артымды карасам бозунун башы турат, өзү жок. Жанын акырындан кеп тынчсам, ай датсың го. Эмнеге? Anam ne? Ay degen anam ne? Gün deyim abi. Ии. Tigit kaçan işte olatken ay da otkap. Al it dele gelgen yok, tiş degen dele yok anın. Жок, сен ай дедиң го. Hı. Ошондо мен баягы заборго чыгып карасам, баягы ит өзүнчө эле довольный кетип атты. Gör. Negiz kırgız eli tura aytat da bayağı. Boyu pastın, oyu pastın bir şey. Жок, Sakınaga tura gelmeyeyim de saka bığı var. бул бассейнди айтайын да. Kayız basayım. Өткөндөгү жайында бассейн бар, ошону айтайын мен. Öküz. Kim sen menen mi? Кандай мундук карасың, бардык го көз бассейн. Adam tügönüp olmaz. Sen menen mi? Ой, бардык го. Oy çaytak men birinciden men sen menen basayınga barmayım. Эмнеге барбайсың? Bargandan uyanam. Эмнеге уяласың? Bargan meni seni girgizmeydi. Эмне этет? Girip keletkandan kişinek olasan detski de girdim. Ana seni cürdü eş dolayım abi. Өкөз бассейнге барып калдык. Kaçan? Мен айттым, значит бардык. Өкөз бассейнге Жөнүрүп барып жатат, калдык. Бассейнге барсак, бозун айтат, кел талаас өкөз бассейнге чогуу секиребиз деди. Мен макул болдум. Анан кийин бозун өкөз баягы бассейн чекесинде чогуу эле турганбыз. Bir малда бозун менден секут алдыга ортур, менден биринчи секирди. Мунун артынан мен секирип барып эле сементке түшүп калсам болобу? Көрсөк бозун секиргенде бассейнде суу экиге бөлүнүп кургап калыптыр го шерей. Bunun oyu oyunca. Negiz bunun oyu oyunca. Bırak. Bunday basseyn dilemez. Bunday bir çoğunday tazik bolcu. Suyu al cun olsam o gelesi arkaman gelip durup. Baya tazike galafka taşta ördü lan bak gene. Al cönere tazik. Мен кайдан билдим аны апа? Aldığı geveten al tazik basseyn diyene göründü de sana. Dağı jakşı. Galafka taştaganda tazik ala koysam ne alat lan? Ала койсо эмне кылат эле окот. Өзүң тазикке чыгып алып, курсагың чыкпай, жардамга достуң го жерде момундай. Anan üstüme sekirirsен delfinge okşanam ne kılam ana? Эмне сөз түрдө эле Ош базарда кошпойн, üstüne давап кылып кичине. Kaysını? Ош базарда ya. Oş pazardın degen iki variantı var. Hı. Kaysı variant deydesin? Ha, tarazanı mı? Ee. Aytıören ne ötörüm? Айтам, айтпаганда Айт, эле айт. сенден коркмок белем, айтам. Айт. Өкөз Ош базарга барып калдык. Барып казак бозун айтат. Талаас мен bir таразага түшүп көрөйүн, канчакаларым чыгат болду экен дегенде. Кана туша калды десем, как раз ошол жерде bir апа тараза коюп тартып аткан экен. Бозун барып туруп баягы таразанын үстүнө тура калды эле. Тараза мындайдан айланып келип туруп кайра 37-ни көрсөтүп калды го жерде. Ya tigi tarazanın densoluğu düzgü çeyildi eken de. Ошондон кийин тараза бузулуп сен таразага түшпөй калдың го. Nege düşpe kalam? Түшпөй калдың. Tamam, men Kuday'ın kutlu günü tarazaga düşüp duram var. Кайсыл жака? Oo, bu katarkan tarazaga var. Аны да бустуң да. Men kokçin adam eken mınday özümde ölçöp, mınday çenep, tarazaga düşüp dursam болады eken. Sen vapşe ölçöp çeneğinge olmaydı. Эмнеге болбойт? Sen даже mınday tarazaga emas, seni janagı mınday tarazaga olmaysın. А эмне кылыш керек ана? Seni tarazaga tartpaylıçı. No jelkingen karmap durup, Tak. jana süpermarketin kassasına alıp kirip dururlar. Kassadan ele pıyt de ötkörüp koş gerek boldu.
ошондо кантсам экенин билинет. Ыздачыга жарайбы? Куруттун ордуна. Жакшы экен, эң негизгиси бир нерсеге жарайт экен. Неме? Осун жанакы Беларусь деген тракторду билесиң, а? Билем. Анда мени карап турсаң момундай. Неге? Жым карай берсең. Ошол Беларусь деген трактордун мен алдыңкы дөңгөлөгүндөй болуп, сен арткы дөңгөлөгүндөй болуп, Апырай. давай момундай оталган бойдон кетип калабыз. Таке, Наура, сен мени кара. Э. Антип трактордун дөңгөлөктөрүнө окшой мындай карап эле. Давай комбайндын дөңгөлөктөрүн туруп мындай кетип Давай.